Оштогу мамлекеттик каттоо кызматына январь айынын башынан тарта ушул күнгө чейин 36 миң жаран шаарга каттоосун койгон. Бул расмий маалымат коомдош шайлоого карата чогулган даярдык катары кабыл алынып, чоң талкуу жаратты. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо ар бир жарандын Кыргызстандын ичинде өзү каалаган шаарга, аймакка катталуу анын конституциялык укугу деп гана кутулушту. Республикасынын барлык жеринде, ушул территориясында каалаган жерине барып каттоого турууга укуктуу. Ушул мамлекеттик каттоо кызматынын пресс катчылар тарабынан берилген маалымат боюнча 30 миңге чукул ушул Кыргызстан жарандары ушул Ош шаарына катталган азыркы күндө. Шайлоого даярдык расмий башталган күндөн тарта 60 күн ичинде шайлоочулардын тизмегин аныктоо токтошу керек. Бирок Ош шаарында бул мөөнөт өтүп кеткен. Укук коргоочулардын айтымында шайлоо өткөрүү тууралуу мыйзамга 2019-жылы өзгөртүүлөр киргизилген. Анда 5 берене каралып, шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук жаратуу беренеси бар болгону менен ал аткарылбай келет. Мыйзамда ээлеген кызматынан убактылуу четтетүү жана административдик жазага тартуу каралган. Белгилүү бир кызматты убактылуу эйлик кылып четтетүү деген эң башкысы айып пулу 5-категория 200 эсе деп коебуз. 2200 эседен 2600 эсеге чейин. Ал эми акчалай суммага эгерде которгондо 220 миңден 260 миңге чейин айыптар. Массалык түрдө шаарга каттоого алуунун дагы бир далили катары Ош мамлекеттик университети айтылып келет. Аталган окуу жайдын жатаканасындагы студенттердин паспорттарын чогултуп алган коменданттары апрель айында 500 сомдон 1000 сомго чейин акча берерин да убадалашкан. Паспортту милдеттүү түрдө чогултуу жүргөн дейт жатаканалардын биринде жашаган студент. 3-4 күндөн кийин беребиз деп айткан. Андан кийин шайлоого жакын ошол апрелдин баштарында силерге 500 сомдон беребиз барыңарга деп айтышкан да. Мындай башаламандыктын арты шаардын өзүнүн тургундарынын шайлоо укуктарын бузат дешет талдоочулар. Массалык каттоонун максаты шайлоого байланышса өз шайлоо участкаларына батпаган же барбай койгон шаар тургундарысыз да шайлоо өтөт. Ошто туруктуу жашаган шайлоочулардын татыктуу кандидатты шайлоо мүмкүнчүлүгү азаят. Избирательдин кызыкчылыгын аткарбай атпайбы? Мисалга Ош шаарынын өзүнүн жашоочуларына бизге мисалга биз аябай көп кызыктарбыз, чоң кызыктарбыз да. Демек биз өзүбүз тандоодон чектелип калып атпайбыз. Демек бизге тандоо мүмкүнчүлүгү берилбей атат. Ички мигранттар өзлөрү келгенде прописка Ош шаарына келгенде прописка жери жок болсо временно даже мэрияга пропискага турса болот турбайбы? Мэриянын адресине пропискага турса болот турбайбы? Эгерде чындап бийлик ачыкка чыгарам десе, анда ошолорду бизге маалыматтап бериш керек да. Жаралган кырдаал боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы чукул жыйын өткөргөндүгүн билдиришти. Ага мамлекеттик каттоо кызматы жана укук коргоо органдары катышкан. Ар бир катталган жаран тууралуу укук коргоо органдары иликтөө баштайт деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү. Айрым адамдарды жөн эле каттоого тургузуп коюптур да, паспорттон баштап. Мыйзам боюнча ошол аймактык бирдиктин мүчөсү болуп, паспортундагы каттоо жөнүндө белгиси менен гана тизмеге кире алат да. Демек, мисалы колунда ID карта болуп, каттоого туруп койгон болсо да, ал жаран шайлоочулардын тизмесине кирбейт. Былтыркы жылы Ош шаарында бир жыл аралыгында 39 миң жаран түрдүү социалдык экономикалык абалдан улам шаарга каттоого турган. Быйыл бул көрсөткүчтү мамлекеттик каттоо кызматы 1 айда аткарды. Эскерте кетсек, Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо 12 апрелде өтөт. Учурда 2 партия расмий каттоодон өттү. Ош шаары боюнча 76 шайлоо участоктары даярдалды. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары.